Меня зовут Арсен Сейтказиев. Менин атым Арсен Сейтказиев. Мен 9 жашыман бери хоккейге келем. Биз күнүгө машыгабыз. Мы занимаемся каждый день. Менин атым Абдулазиз. 9 жашыман баштап хоккеймен машык баштадым. Мен учурда дарбазачы болуп ойнойм. Дарбазачыгам реакциям, ловкость эң маанилүү. Менин колумда клюшка. Мына бул менен шайба чабабыз. Менин атым Нурали, фамилиям Исаев Нурали. Мен 4 жашыман бери бияктан келип аткам. Хоккей бул дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун түрүнө кирет. Азыркы тапта Кыргызстанда бул хоккей жанданып жаткан чагы. Азыр болсо биз ушу балдардын машыгуулары кандай өтөт, чогуу таанышабыз. Муз үстүндө күч сынашкан спортко балдарды 5 жаштан тарта кабыл алышат. Ар бир баланын жашына жараша тайпаларга бөлүп, анан машыгууларды өткөрүшөт. Азыркы тапта бул жакта 30 бала машыгууда. Алардын эң кичүүсүнүн жашы 5 болсо, улуусу 14 жашта. Аталган спорт тынбай машыгууну талап кылат. Анткени спортчулар бир эле учурда физикалык жактан күчтүү жана шамдагай болуусу абзел. Муз үстүндө, муздак жайда ойноо бул аябай татаал. Анан дагы оюнчулардын машыгуу учурунда ар кандай жаракаттардан коргоо үчүн атайын экипировка кийилет. Белгилей кетсек, мындай кийимдин салмагы 5-6 килограммга жетет. Сага эмнеси жагат ушу хоккей? 9 жашыман машыгам. Уже 5 жыл болду. Анан өзүм андай тепкен жагат. Сен өзүң тандадың белең хоккейге келем деп? Ооба, өзүм тандагам. Атаң алып келеби, апаң? Апам. Эмне оорчулуктар болот, кулаган учурлар болобу сенде? Башында болчу, а бирок азыр болбой деле калды. Форма оордуңбу? Жок. Уже көм калды. Балдарды биринчи бутуна тургуш керек. Андан кийин негизи эле методикасы ошол. Биз биринчи только муз тепкенди үйрөтөбүз. Андан кийин клюшка колуна кармайт. Андан кийин клюшка менен кыймылдайт ушу түрлөрү. Хоккей бул дүйнөдөгү эң популярдуу болгон футбол, баскетбол, крикет сыяктуу оюндардын катарына кирет. Жана климаты суугураак келген өлкөлөрдө аталган спорт көп ойнолгондуктан ал жактын командалары күчтүү келери маалым. Бул спорттун бизде топ менен ойнолуучу түрү СССР убагында өнүгүү жолуна түшкөнүн айтышат. Ал эми Союз урагандан кийин Нарын облусунун Жумгал районунда жерге муз тоңдуруп, четине бортторду коюп шайба менен ойноого өтүшкөн. Учурда ар кайсы аймактарда аздан топ түзүп алып ойногондор бар. Бирок каржы маселесинен улам алар элементардуу, эң керектүү экипировкага муктаж. Музуна 3 жолу келем. Канча сааттан машыгасы бар? Канча саатта? 2 саатта. 2 сааттан. Эмнелерди жасайсыңар машыгууларда? Сага эмнеси жагат хоккейден? Хоккейден гол киргизгеним жагат. Жанагы күндөгү досторум менен ойногон жагат. Хоккей ойногон жагат. Оорбу кылайсыңбы, кулаганда ооройбу денең? Ооба, ооруйт. Кичине эле ооруйт. Саламат Тыналиев 2014-жылдан бери жеткинчек балдардан турган хоккейчилерди машыктырып келет. Ал өзү да улуттук курама команданын оюнчусу болгон. Азыркы тапта жаракатка байланыштуу ойнобойт. Анын айтымында учурда аталган спорттун түрүнө кызыккан жаштардын саны көп. Бирок баарынын эле мүмкүнчүлүгү жол бере бербейт. Анткени спортчулардын атайын формасынын баасы $2000 жетет. Андан сырткары муз аянтчасына ижара акы төлөө керек. Мындан улам хоккейди өнүктүрүү үчүн муз аянтчасы
аянтчасынын санын көбөйтүү абзел деген оюн айтат. Муз аянтчалар болсо дагы кичине муз аянтчанын эми бул хоккей өзү эле кымбат спорттордун бири болуп калат, анан кымбат да арендасы. Анан баягы карапайым элге кыйын да. Колунда барлар, колунда жоктор болот дегенде анан арендасына келгенде ушу кичине кыйынчылыктар жаралат. Анан формасы да кымбат болот. Ошо формасы да кымбат. Азыркы учурда күнүгө эле болуп атат, анткени баягы муз сентябрда ачылды, Локомотив муз аянтчасы. Анан биз ушунда тренировка кылабыз 2014-жылдан бери. Күнүгө кылган себеби да ошол да, баягы жай айында 3 айда унутуп калышат балдар машыгууну. Анан азыр ошо күн сайын тренировка кылып атабыз, ошо 1,5 сааттан күнүнө. Аталган спортко арналган Эдуарда Хилтинанын «Коркок хоккей ойнобойт» деген чыгармасы хоккейден жаракат алуу коркунучу жогору спорт экенин далилдейт. Бул бүйүр кызыткан спорт оюнчудан шамдагайлыкты, физикалык жактан мыкты даярдыкты, эптүүлүктү талап кылат. Айтылган талаптарга жооп берген, дээринен шыктуу, кооптулугуна карабай хоккейчи болом деген балдар көп. Андыктан машыгууларды токтотпостон чет жактарга спортчуларды түрдүү таймаштарга бат-бат алып чыгып туруу үчүн машыктыруучу менен ата-энелер болгон аракеттерин жумшап келишет. Анда иш-аракет кичинекей спортчуларга дем берип, ийгилик жаратууга түрткү болот. Буйрса максатым бар ушу балдарды дайындап сыртка ойнотсокпу депчи, клубтар менен келишим түзүп, дальше ошол улантып кетсеби дегенде, биздин баары кээ бир жерден тажрыйба алып жетпесе, Европа тарапта хоккейдин экени да. Анан алар дагы көп нюанстарын билет. Анан ойлойм ошол жактан машыкса дагы тажрыйба топтойт. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.